Баарыңыздарга салам. Бүгүнкү сабакта англис тилинде таандыкты көрсөтүүчү сөздөрдү, ататоочторду талдайбыз. Таандык, ататооч деген эмне? Бул кимге таандык экенин көрсөтүүчү сөздөр. Мисалы, нейтралдуу формасы мен, сен, ал, биз, силер, алар болсо, ким деген суроого жооп берип жатат. Ал эми нейтралдуу формасы мен, сен, ал, биз болсо, таандыкты көрсөтүүчү формасы меники, сеники, аныкы, биздики болуп бөлүнөт. Демек, кимдики деген суроого жооп берет. Дал ошондой my, your, his, her, our, their. Кененирээк кайсы ататооч кандай болуп өзгөрүлөт талдайбыз. Менин my, сеники, сиздин yours, you болсо бул жакта ар тамгасы эле кошулат. He болсо аныкы эркек үчүн his, ал кыздыкы, ал эженики, аял үчүн болсо, she болсо her болуп өзгөрөт. Биз, we, биздики, биздин our, they, алардыкы their. Эң маанилүү эреже таандыкты көрсөтүүчү ататоочтон кийин ар дайым сататооч келет. Нерсе же адам. Биз эч качан жалгыз турбайт, аркасынан сөз келет. Мисалы, this is my эмне, бул менин эмне, this is my phone. Мисалы, бул эки сүйлөмдүн салыштыруусунда кандай варианттар айтсак болот? I have a red car. Менде кызыл машинам бар. Менин кызыл машинам бар. Же менин машинам кызыл. My car is red. Дагы кененирээк мисалды карап кетели. My bag is heavy. Менин сумкам оор. Your food is delicious. Сенин тамагың таттуу экен. His car is very fast. Анын машинасы аябай тез жүрөт. Her phone is new. Анын телефону жаңы. Our meeting is tomorrow. Биздин жолугушуубуз эртең. Their apartment is big. Алардын батири чоң. Бул жакта таандыкты көрсөтүүчү сөздөрдөн кийин зататооч көптүк санда болобу же бир санда болобу баарына бирдей колдонуп кете берет. Дагы бир жолу эстеп калуу үчүн кимдики болсо меники my, your сеники, his эркек адам болсо his болот, аял адамдыкы болсо her, алардыкы their, биздики our. Демек тез практикага кылып кетели. Бул жакта адамдар көрсөтүлгөн жана таандык нерселер. Эки сүрөттү кошуп сүйлөм түзүңүз. Биринчи, кыз өзүн көрсөтүп жатат жана машинаны. Демек, менин машинам. My car же my red car. Азаматсыз. Экинчи, бул жакта адам турат, эркек адам жана телефон номеру. Азаматсыз. His phone number. Үчүнчү мисал, бул жакта кыз турат жана анын кредиттик картасы. Анын кредиттик картасы англисче кандай болот? Her credit card. Бул суроолорго таандык ататоочторду колдонуп жооп бергенге аракет кылыңыз. What is your name? Сенин атың ким? Азаматсыз. Конт коюп көргөнүңүзгө рахмат. Катталып күн сайын англис тилин үйрөнүңүз.